Ободо Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Наяз Ашматов. Дональд Трамп кызматынан алган АКШнын Украинадагы мурунку элчиси президентке каршы импичмент иликтөөсүндө көө катары маалымат берип жатат. 11 000 окумуштуудан турган топ климаттын өзгөрүүсү тууралуу эскерткен жаңы изилдөөнү колдоп чыкты. Жумуш орундагы адамсымал андроидтерден тартып 4 буттуу талкаланбаган роботторго чейин бул аптанын технология жаңылыктарында. Дональд Трамптын буйругу менен кызматтан кеткен АКШнын Украинадагы мурунку элчиси Марий Йованович президентке каршы импичмент угуусунда көө катары маалымат берүүдө. Элчи Йованович Трамп администрациясындагы жогорку даражадагы кызматкер, ага каршы атайын уюшулган үгүт иштери жүргөнүн айткан. Мамлекеттик катчынын саясий мамилелер боюнча орун басары 2019 жылдын март айында ишти 2020 жылга чейин узартууну сурагандан кийин АКШда мага каршы каралоо өнөктүгү жаңы коомдук тепкичке чыкты. Прессада жагымсыз маалыматтар чыгып жаткандыктан мамлекеттик департаменттин өкүлдөрү кызматтан эртерээк кеттүүнү сунуштап, мен 2019 жылдын июль айында кетейин деп макулдаштык. Андан бир нече апта өтпөй эле апрелдин аягында мени Украинадан биринчи учак менен эле Вашингтонго келдишти. Мен кетип жатканда Украинада президенттик шайлоо жаңы эле аяктаган. Бул АКШ үчүн да маанилүү болгон саясий талылуу учур эле. Баарыбыздын болгон тажрыйбабыз, билимибиз зарыл болуп турган. АКШга кайтып келгенимде мамлекеттик катчынын орун басары Салливан мага каршы уюшкан өнөктүк жүргүзүлгөнүн, президент менин Украинада элчи болуп иштешимди каалабаганын айтты. Керек болсо президенттин мени мурунку жайдан бери кетирүүгө аракет кылганын билдирди. Бул АКШ президенти Дональд Трампка карата импичмент иликтөөсү боюнча коомдук угуунун экинчи күнү. Ал саясий атаандашы Джо Байденди иликтөө үчүн жардамды кечиктирип, Украинага кысым көрсөткөн деп айыпталууда. Демократтар аны кызматынан кетирип, импичмент жарыялоону көздөдү. Буга чейин 2 гана президент кызматынан алынган. Бул ирет кандай болот? АКШнын президенттин кызматтан кетирүүгө мүмкүнбү? Эгер сиз дүйнөдөгү таасири эң күчтүү адам болсоңуз, болгону шайлоодон утулуп калуу тууралуу гана кабатыр болосуз, туурабы? Андай эмес. Президентти оор жана майда кылмыштары үчүн кызматтан кетирсе болот. Бирок импичмент деп аталган бул жараян оңой эмес. Чындыгында 2 гана президентке импичмент жарыялоо аракети жасалган. Бирок ишке ашкан эмес. Ошентсе да демократтар Трампты кууп кетирүү аракеттерин улантууда. Бул чындык жана мыйзамдар тууралуу. Демек бул кандайча иштейт? Мунун баары өкүлдөр палатасында башталат. Комитеттер коомдук угууларды өткөрүп, күбөлөрдү суракка алат. Андан кийин өкүлдөр палатасы импичмент жарыялоо боюнча добуш беришет. Көпчүлүктүн добушу талап кылынат. Демек 218 добуш жеңишке жетүүгө кепилдик берет. Учурда демократтар 435 орундун 233-ün ээлеп турат. Мындан кийин башкы сот Сенатта сот ишин өткөрөт. Бирок президентти кызматтан кетирүү үчүн Сенаттын 3/2 бөлүгү ооба деп добуш бериши керек. Демократтар менен алардын саналыштары Сенатта 100 орундун 47-син гана кармап турат. Андыктан алар ийгиликке жетеринен көпчүлүк күмөн саноодо. Буга чейинки 2 импичмент иши 1868 жылы Эндрю Джонсон, 1998 жылы Билл Клинтондун иши ушул тепичке чейин жеткен. Бирок сенаторлор жетиштүү колдобой коюп, экөө тең ишке ашкан эмес. Ричард Никсон 1974 жылы Уотергейт чатагы боюнча импичментке туш келгенде өз эрки менен кызматтан кеткен. Бирок Дональд Трамп андай кадамга барчудан эмес. Эч кандай ката жасабаса, мыкты иштеп жаткан кишиге эмнеге импичмент жарыяламаксыңар?
Климаттын өзгөрүүсү дүйнөлүк коомчулукту кабатыр кылып жаткан чакта 11 000 окумуштуудан турган топ климаттын өзгөрүүсү тууралуу эскерткен жаңы изилдөөнү кол коюшту. Кабарчыбыз Эрмек Максутова сереп салат. Ар башка өлкөлөрдүн окумуштуулары өзгөчө климаттык кырдаалга туш болгонубузду айтып, колдон келген чараларды көрүүгө кеңешин берди. Окумуштуулар тууруп турган коркунуч тууралуу элди эскертүү алардын моралдык милдети экенин айтууда. Алар табигый энергия заттарына кошумча баа коюп, экономиканы курууда көмүр, мунайзат жана газга таянгандын ордуна өзүн-өзү толуктап турган шамал жана толкундун күчү сыяктуу энергия булагын колдонууга үндөштү. Ошону менен бирге метан жана түтүн сыяктуу абаны булгаган заттарды азайтуу керектигин айтышты. Илимпоздор ошондой эле токойлорду кыюуну токтотуп, тропикалык токойлорду калыбына келтирүүгө жана өстүрүүгө инвестиция жасаш керек дешти. Эт жеген айлана чөйрө үчүн зыян келтирет. Окумуштуулардын пикиринде биз көбүрөөк жашылча жемиш жеп, тамактануу адатыбызды өзгөртүшүбүз керек. Ошону менен бирге тамак аш калдыктарын кыскартуу зарыл. Себеби биз жеген тамактын көбү таштандыга кетип жатат. Жер планетасында калктын саны абдан тез өсүүдө. Күн сайын 200 000 бала төрөлөт. Окумуштуулар буга да көңүл бурууга чакырды. Бул кеңештер 40 жыл бою чогултулган маалыматка негизделген. Бирок баары эле жаман эмес. Жаңыланып турган энергия булактарын колдонуу көрсөткүчү соңку 10 жылда 300дөн ашуун пайызга көбөйгөн. Бул билдирүүнүн негизги авторлорунун бири экология боюнча профессор Уильям Рипплду угуп көрөлү. Бул тууралуу менин пикирим мындай. Менин оюмча адамзат баарлашып олтуруп, коом үчүн маанилүү учур келгени тууралуу ойлонууга жарамдуу болуп калды. Өкмөттөр, ири бизнестер жана жөнөкөй жарандар жыйынтык чыгара баштады. Демек, биз келечекте бул багыттагы эле көп иш аракеттерге күбө боло баштайбыз. 2015 жылы 187 өлкө климат боюнча Париж келишимине кол коюп, глобалдуу температураны өндүрүш дооруна чейинки деңгээлден 2 градустан ашырбай жана андан арыда 1,5 градуска түшүрүүгө аракет кылууга милдеттенме алган. Бирок президент Трамп келишим чыгым келтирет деп Америка бул аптада андан чыга баштады. Эми эмне болот? Бул жөнүндө BBC-дин илимий кабарлар боюнча редактору Дэвид Шукмандын пикирин угуп көрөлү. Эң кабатыр кылган нерсе, Америка бул долбоорго катышпаса, башка өлкөлөр дагы маселени олуттуу кабылдабай коюшу ыктымал. Алар Америка зыяндуу газдын бөлүнүп чыгуусун кыскартууга бел байлабаса, анда биз деле кошулбай койсок, бул биздин эл аралык аброюбузга доо кетирмек беле деп ойлошу мүмкүн. Бул жерде Кытайдын ролу абдан чоң. Келерки айларда Кытай эмки 5 жылдык планын жарыялайт. Баарыбыз ошону күтүп турабыз. Алар чечкиндүү киришип, жакынкы жылдары парник газынын бөлүнүп чыгуусун кыскартуу боюнча демилгесин күчөтүшү мүмкүн деген имиштер бар. Бул өтө маанилүү кадам. Алар климат боюнча лидерликти көрсөткөн күнү деле лидер болууга кызыктар эмес. Демек, абал мурдагыдай эле калат. Эгер Кытайлар берки чоң партнер киришпесе, анда биз да башыбызды оорутпайбыз десе, анда бул чыны менен эле өтө олуттуу абал болот. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Гонконгдо 5-күнү катары менен тургундар түштөнүү убагында нааразылык иретинде көчөлөргө чыгышты. Көп аймакта элеген жүздөгөн демонстранттарды ар жерден кезиктирсе болот. Шаршемби күнү өкмөттүн колдоочулары менен демонстранттар ортосундагы кагылышуу учурунда 70 жаштагы карыянын башына катуу нерсе тийип каза болду. Полиция окуяны адам өлтүрүү деп сыпаттады. Израилдин билдиришинче, Палестиналык ок атышпоо келишиминин бузулушуна жооп кылып өткөн түнү Газаны кайра бомбалады. Палестиналык маалымат каражаты бүгүн эртең менен ракеталар Палестиналык исламчыл жихад тобунун аймагына түшкөнүн кабарлады. Аталган топ ок атышпоо келишимин жарыялагандан кийин бейшемби күнү Израилге 5 ракета түшкөн. Салгылашуу дүйшөмбү күнү Израиль Палестиналык исламчыл жихад тобунун командирин өлтүргөндөн кийин башталган. Сауд Арабиялык диссиденттин айтымында Саудия өкмөтү 30дан ашуун серепчине өлкөнү пропагандалаган твиттер билдирүүлөрдү жазасыңар деп коркуткан. Бозгунда жүргөн Омар Абдулазиз алар Сауд Арабия бийлигин мактап жазбаса, алардын телефонунан хакердик жол менен алынган маалымат ачыкка чыгарылат деп айтышканын билдирди. Италия
Суу каптоого байланыштуу өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялангандан бир күн өтүп, Венеция кайра суу астында калды. Италияда аталган шаардын мэри тарыхый ыйык Марктын аянтын кайра суу каптагандыктан аны жабууга мажбур болду. Венецияда суу 1,82 сантиметрге көтөрүлүп, шаардагы үйлөрдө жарык өчкөн. Эми бул жумадагы клик берүүбүздү келечекте банкка же дүкөндөргө баруу кандай өзгөрүүлөрүн жана онлайн медиа согушундагы жаңы атаандаштык ых тууралуу көрөлү. Бул кардарларга кызмат көрсөтүүнүн жаңы жүзүбү. Орусиялык Promobot компаниясы дүкөндөрдө иштөөгө ыңгайлашкан адамсымал RoboC роботун жасап чыкты. Аны дүйнөдөгү каалаган адамга, жада калса белгилүү адамдарга окшотуп жасаса да болот. Робот чыныгы адамдай сүйлөп, эмоцияларды туурап, сүйлөшө жана суроолорго да жооп бере алат. Ал аз келгенсип робот карта менен төлөмдөрдү дагы кабыл алат экен. Төлөм тууралуу сөздү улай Facebook компаниясы Facebook төлөм кызматын көрсөттү. Ал колдонуучулар үчүн акча жөнөтүүгө жана алууга, платформалары аркылуу сатып алууга арналган санариптик төлөм системасы. Мындай нерсе алгач АКШнын аймагындагы Facebook'та жана Messenger'де иштей баштайт. Бирок ал келечекте компаниянын Instagram жана WhatsApp сыяктуу башка тиркемелеринде да пайда болушу ыктымал. Disney Online тасмаларды көрсөтүү жаатында көптөн күткөн дебютун жасады. Анда Netflix жана Amazon Prime сыяктуу фильмдер жана жаңы тасмалар камтылган Disney Plus каталогун тартуулайт. Бирок айрым көйгөйлөргө байланыштуу аны ишке киргизүү күнү бир аз кечиктирилүүдө. Disney Plus каталогуна биринчи күнү эле 10 миллион кардар катталгандыктан ага суроо талап күтүлгөндөн да көп болгону айтылууда. Робот боюнча башка жаңылыктардан бул артка сальто таштаган робот Массачусетс технология институтунун соңку эмгеги. Жаратуучулардын айтымында мини гепард аттуу робот негизинен бекем жасалган. Мындан сырткары ал футбол ойноп, түз эмес жерде адам баласындай эле тезирээк баса да алат экен. Мындай роботтор кийинчерээк өзгөчө кырдаалдарда колдонулат деген үмүт бар. Кечээ эмки жылы өтчү Европа чемпионатынын тандоо оюндары уланды. Англия курама командасы турнирде Черногорияны 7-0 эсебинде утты. Команданын капитаны Гарри Кейн 3 гол киргизип, Англия А тайпасында эң көп упайга ээ болду. Учурдагы чемпион Португалияда Литваны 6-0 менен уткан. Теннис. Лондонда өтүп жаткан теннис боюнча эркектер арасындагы мелдештин жарым финал орундары кызуу жүрүүдө. Роджер Федерер ар бир сетте Новак Джоковичти утуп, сербиялык оюнчу турнирден чыгып калгандыктан быйылкы дүйнөнүн номер 1 титулу үчүн күрөшө албайт. Формула 1. Бразилияда өтчү Гран-приге карата бүгүн машыгуулар башталды. Льюис Хэмилтон Остин шаарында 2-нчи орунду алгандан кийин айдоочулар чемпиондугун уткан. Мына сырткары Феррари Шарль Леклер дем алыш күндөрү жаза катары 10-нчу орунга түшүрүлөөрүн билдирди. Ага жаңы кыймылдаткыч керек. Бирок ал жаңы кыймылдаткыч койсо, анда ал сезондо унаанын тетиктерин алмаштыруу боюнча ага берилген чектен ашып кетет экен. Берүүбүздүн аягында эми сенсациялуу окуя тууралуу сюжетти көрсөтө кетели. Британиялык инженер учуучу кийимин кийип, тез учуу боюнча өзүнүн рекордун жаңылады. Jetman деген кайман ат менен белгилүү болгон Ричард Браунинг Англиянын түштүгүндөгү Брайтон жээгинде саатына 137 чакырым ылдамдыкта учкан. Ал буга чейин саатына 80 чакырым учуп, рекорд койгон экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Наяз Ташматов, алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.